балдар жаңы төрөлгөндө эле төрөт үйүндө бул кулактын текшерип турбайбы? Балдарды текшерет, көрсөткүчтөрү бар өзү негизи. Көбүнчө ушу областтык төрөт үйлөрүндө текшеришет. Мисалы Бишкекте 4-чү төрөт үйүндө текшерет. Бишкекте 4-чү төрөт үйүндө текшерет, бирок баарына эмес. Көрсөткүчтөрү бар балдарга текшерет. Көрсөткүчү бар же жок экенин аны уже неонатолог билип коёбу? Аны уже төрөлгөндөн кийин ошол төрөт акушер-гинеколог, неонатолог, ошол врачтар өздөрү айтышат. Азыр ушул эме суроолорду кеңирип турайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ата-энелер. Бүгүнкү биздин темабыз угуу жана көрүү жок. Сүйлөө. Угуу жана сүйлөө. Биз кайра баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин ата-энелер. Бүгүнкү биздин темабыз угуу жана сүйлөө борборунда келип отурабыз. Негизи бүгүнкү биздин коногубуз лор-сурдолог. Мындай адистер Кыргызстан боюнча аябай аз санда экен. Жалпы Кыргызстан боюнча 15-20га деле жетет экен. Бишкектин ичинде эле 15-10го жакын адис иштейт экен. Ошолордун бири бүгүнкү биздин коногубуз лор-сурдолог Султан Төрөкулов. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биздин эң эле алгачкы суроолорубузду адаттагыдай мен бербестен бизден келген көрүүчүлөрдөн суроолорду берелик дагы, анан кийин жалпы суроолорго кайрылсак. Саламатсыздарбы? Грипптен улам кулагынан ириң агып калды. Укол алсак дагы кайталанып атат. Кандай жолу бар аяктыруунун? Саламатсызбы? Биринчиден баланын жашын билиш керек, канча жашта экенин. Жана канча убакыттан бери агып атат. Көбүнчө жаш балдардыкы ошол кулактан агып калганы бул мурунга байланыштуу болот. Мурундан сезгени болсо, ошо былжыр чел кабыгы кулактын ичи структуралары жакын болгон үчүн мурундун ичинден ошол сезгенүүсү кулак жагына өтүп кетет дагы. Кулактын ичинде ириң пайда болуп, ал ириң чогулуп отуруп, кулактын тарсылдагын көбүнчө тешип чыкса, ошондо кулактан ириң агып калат. Аны карап көрүш керек. Көбүнчө ириң агып жаткан учурда аны жууп тазалап туруп, кулакты коргак кылып туруп, анан кийин карап көрүш керек тарсылдактын абалын, кандай абалда турат тарсылдак. Жаш балдардыкы көбүнчө жакшы лечение, жакшы дарыласа, көбүнчө калыбына келип жабылып калат. Катуу сасык тумоодон кийин баласынын кулагы жакшы укпай жатыптыр. Лор көрүп, дары жазып өтүп кетет деген экен. Бирок бала укпай аткандыктан апасы паника болуп жатат. Өтүп кеттиби дарылануу менен же коркунучтуубу? Бирок ушул учурда грипп катуу жүрүп жатпай балдар дейт. Апаларга бул тема актуалдуу бойдон келсе, ошол грипптен улам, ошол кулак укпай калган учурларды кандай коркунучтар бар, ушул жөнүндө жалпы айта кетсеңиз. Акыл сурооңуздарга рахмат. Грипптен, ошол эле сасык тумоодон көбүнчө жаңы эле айтып өттүк, кулак жакка кетип калат. Ошол сезгенүү көбүнчө канал жакын болгон үчүн, ошол мурун менен кулакты бириктирген канал жакын болгон үчүн мурундан сезгенүү болсо, кулак жагына өтүп кетет. Аны дагы бир жолу айтып коеюн, ушу кабылдамада, приемдо карап көрүш керек кулакты, жана кулактын угуусун текшерип көрүш керек. Бала чоңураак болсо, анда баланын угуусун текшерсе болот. 5 жаш, 6 жаштан баштап угуусун жөнөкөй эле чоңдорду текшергенде эле аудиограмма деп коет. Ошону тартып көрөбүз. Же болбосо бала кичирээк болсо, сүйлөгөн сөзү жакшы чыга элек же түшүндүрүп бере албаса, анда кулагынын угуусун уктатып текшеребиз. Анан кулактын угуусунун калыбына келе турганы бар, калыбына келбей турган түрлөрү бар. Ошону так даана коюп туруп, анан айтып бере алабыз ошого. Сенсорная тухоокость 2-чи степень кандай лечение алсак болот? Аппарат тагынып, тагынбайт, кулагы укпай баратат. Сенсоневральная тугоокость деп коет. Бул көбүнчө убактысына жараша болот. Эгер бир жума, бир айдын ичинде башталган болсо, убагында дарыгерге кайрылса, анда калыбына келтирсе болот. Же болбосо акырын-акырындан угуу начарлап кетсе, уже өнөкөт түрүнө өтүп кетет. Ошо хроническая сенсоневральная тугоокость деп коет орусчасы. Экинчи даражада болуп калган болсо, анда бул жерде өзү негизи дарылоо азырынча дүйнө жүзүндө жок. Бул диагнозго көбүнчөсү ошол жетпей жаткан
проценттерди биз ошол угуу аппараттары менен коррекция кылып угуусуну жакшылап бере алабыз. Кызымды жуунтканда суу кирип кетеби деп корком. Кирип кеткен болсо, биринчи кандай признактар болот? Эмне кылуу керек? Дагы деле ошо баланын жашына караш керек. Өзү негизи кулакка суу кирсе, эч кандай зыяны жок. Көбүнчө айтабыз, кулакка суу кирип туруш керек, бирок кулактын ичинде калып калбаш керек ал суу. Жуунтуп бүткөндөн кийин ушул башыны чоңураак бала болсо, бир аз капталда кармап турсаңыздар болот. 1-2 минута оң капталда жана сол капталда. Же бала жаңы төрөлгөн болсо, анда жаткырып туруш керек болот. Оң каптал, сол капталда 1-2 минутада. Кулактан суу өзү акырындан агып чыгып тазаланып калат. Эң негизгиси шамалдатпай туруш керек, жана кулактын ичинде суу калып калбаганы жакшы. Кулактын ичинде суу көп туруп калса, анда ошол биз сырткы отит деп коебуз, наружный отит, ошондой болуп калышы мүмкүн. Жана кулакты оорутуп, бала эмбей, ыйлап, кулагын көрсөтүп, температура бериши мүмкүн, слабый болуп калышы мүмкүн. Аллергия болгондо дагы кулакка таасир этеби? Ириң агып. Менин балдарымда ошондой болуп жатат бат-баттан. Аллергияны көбүнчө ошо аллерголог врачтар көрөт, бизге да келип калышат. Ошо аллергический ринит деп коебуз. Мурундун ичинде чел кабык, ошол аллергендер чаңбы же башка бир нерсеби мурундун ичине кирсе, мурундун ичиндеги ошо былжыр чел кабыгын шишитип, отек кылат дагы, анан кулак жагына өтүп кетүүсү мүмкүн. Аны көбүнчө аллерголог врачтар көрөт, анан биз келсе карап көрөбүз, кулак жагына өткөнбү, өткөн эмеспи. Саламатсызбы? Менин балам 7 жашта, 1 жашынан бери кулагын чукутпайт. Ичине катуу болуп, кулку толуп калган. Ошондон уламбы, телевизордун үнүн бийик кылып угуп, катуу сүйлөп, катуу күлөт. Лорго алып барайын десем, больницаны көргөндө эле качып жөнөйт. Үй шартында кантип тазаласак болот? Рахмат, үй бүлөңүзгө береке болсун. Сурооңузга да рахмат. Кулагында кулкусу бар болсо, бул жакшы, өзү негизи кулку болуп турган жакшы кулакта. Ал кулактын ошол терисин коргоп турат, как защитный слой деп коебуз. Өзү негизи болуш керек кулку, бирок кээ бир адамдар, балдар бар, ошо кулагында кулкусу көбүрөөк бөлүнүп чыгат. Ал учурда карап көрүү керек. Эгер кулку кулакты тосуп калган болсо, баарына слуховой проход деп коебуз, кулактын сырткы кулакты тосуп калган болсо, анда өзүнүн жолдору бар, кургак метод менен же болбосо шприц менен жууп тазалап алып салса болот. Же болбосо аябай эле катып калган болсо, анда көбүнчө кулак оорубай жатса, акпай жатса, ошо же тамчылар бар, же майлар бар, ошо кулкуну бир аз жумшартып коет, анан жумшаргандан кийин кайрадан тазалап коебуз кулкусун. Бир жумада 2 жаңы төрөлгөн бала аудио скринингден өтпөй калып атат. Клахарный имплантация жана слуховой аппарат таккан балдардын саны аябай көп. Аларды окуткан адистер жетишсиз. Ушул тууралуу айтып бересизби? Скрининг өтпөй калганын өзү түрлөрү бар, причинасы деп коебуз. Эгер бала жакшы укса деле, кээ бир учурда скрининг өтпөй калышы мүмкүн. Же болбосо скрининг өткөн баланын деле өзү негизи кулактан көйгөй болуп калышы мүмкүн. Ошо биз төрөлгөндө көбүнчө 3-4 күнү ошол төрөт үйлөрүндө скрининг өткөрсө жакшы болмок. Бирок бизде республикада көп жерде текшерилбейт, анан ата-энеси өзү бир аз бала чоңоюп калганда байкап калат дагы, алып келишет, анан ошондо биз кулагынын скрининг өткөрүп беребиз. Же болбосо угуусун текшерүү керек болсо, комплекстүү түрдө кулактын угуусун баарын текшерип беребиз. Анан кохлеарный имплант боюнча, кохлеарный имплантация деп коет, бул кулактын ичине операция жолу менен жасалат. Бул кохлеарный имплант көбүнчө балада эки жагынан тең 4-чү даражадагы угуусу болсо, сенсоневральная тугоухость деп коет, хроническая, же болбосо эки жагынан тең глухота, эки жагынан тең дүлөйлүк болсо, ошондо көрсөтмөсү бар кохлеарный имплантка. Ушул кохлеарный имплантация боюнча канча жаштан баштап кылышат? Катар мамлекетинен келип кылышат дейт, бир жылда бир канча жолу келишет? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз, ошол Катардан келген маалыматыңыз бар болсо керек, кайсы учурда ошондо бекер жасашат? Анан бир кулагына бекер кылып беришет дейт, экинчи кулагына канча каражат чогултуш керек болот? Кохлеарный имплантация боюнча бул жерде өзү негизи диагнозду баланы ошо 6 айына чейин коюлганы жакшы болот.
кохлеарный имплантация эң негизгиси көбүнчөсү канчалык эрте жасалса ошончолук баланын сүйлөп кетүүсүнө, өнүгүүсүнө, өрчүүсүнө жакшы. Анан кечигип калган балдар бар, 3 жаш, 4 жаш, кээ бир учурда 5-6 жашка чыгып калат. Анда кохлеарный имплантация кылгандан кийин көбүнчө ошо сурдопедагог, логопед, дефектолог, кээ бир учурда невролог врачтардын жардамы менен баланы сүйлөтүп кетүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Кохлеарный имплантация боюнча ошо бизге жал больницасына 1 жылда 1 жолу келип, катардан жасап кетишет. Бир кулагына жасайт. Операцияга тизмеге туруу үчүн кээ бир анализдер бар, ошолорду өтүп туруп, баарын чогулткандан кийин анан сиздерди тизмеге алып коет. Анан катардан келген врачтар өздөрү да карап көрөт пациенттерди, бир сыйра баары жакшы болсо, кулактын ичиндеги структуралар жакшы турса, эч кандай сезгенүү жок болсо, же болбосо кулактын ичинде ошо аномалия развития деп коет. Кулактын ичиндеги структуралар туура эмес өрчүп калса, анда кохлеарный имплантация көпчүлүк учурда жасалбай калышы мүмкүн же калып калат кийинки убакытка. Ошол эле суроо берген айымда дагы жазыптыр да, эгерде ошол баланын кошумча дагы башка оорулары бар болсо, неврология боюнча операция кылына береби? Мисалы бала ДЦП экен да. Неврологиялык балдарга ал жерде көбүнчө кохлеарный имплантация деген бул комплексный обследование деп коет. Ошонун баарын өтүш керек. Эгер балада жылыш боло турган болсо, кулак уккандан кийин сүйлөп кете алса, анда жасаса болот. Же болбосо көбүнчө ДЦП балдарда анда жөнөкөй эгер угуусу канча 1% бар болсо, анда жөнөкөй аппарат менен пока азырынча угузуп турса болот өзү негизи. Балам төрөлгөндө слуховой скрининг роддомдо өтпөй калган. 1 айында дагы өтпөй калды, 3 айында дагы бир кулагы скринингден өттү, экинчи кулагы өтпөй калды. Азыр 7 ай. Үйүндө абыштардын баарын угат, чакырса карайт. Эми 9 айында дагы скрининг өткүлө деген. Ошону өтүү керек же кажет эмеспи? Скрининг слуха деп койдук, дагы эле жана бир айттык. Эгер скрининг өтпөй калса деле, бала угуусу норма болушу мүмкүн. Өтүп калган учурда деле кээ бир ошол пайыз бар, процент бала кулак жагынан көйгөй бар болуп калышы мүмкүн. Өзү негизи жаңы төрөлгөн балада кулагынын ортоңку кулагында, кулак өзү 3 бөлүктөн турат. Ортоңку бөлүгүндө миксоидный ткань деп коет. 6 айына чейин ошондой бир суюктук болот. Ал же болбосо баланын мурду бир аз эле агып калган болсо, же жөтөлү бар болсо, скрининг өтпөй калышы мүмкүн. Эгер сизде көйгөй бар болсо, же шектенүү бар болсо, анда ошо 6 айында, 6 айдан баштап кулактын угуусун полностью баардыгын текшерсек болот. Азыркы балдардын арасында, жаш төрөлгөн балдардын арасында тубаса укпай калган балдар да көбөйүп жатыптыр да. Ошонун себептерин айтып кетесизби? Мисалы, эмнеден болот? Анан боюнда бар болчок энелер ошондой балдар төрөлбөш үчүн кандай кам көрүү керек? Кандай кылыш керек? Азыр ошол тубаса угуусу начар болгон балдар бар, көбөйүп баратат. Өзү негизи кулактын угуусунун начар болуусу өзү негизи тубаса болгондо экиге бөлүнөт. Бул генетикалык жактан же болбосо төрөлгөндөн кийин ошол же инфекциялык же вирустук оорулардан кулагына ошо осложнение кетет. Көбүнчө ошол врожденный болгон учурда бул болсо кайра эле айтып өтүп кетебиз. Ошо генетическая предрасположенность деп коет, же атасында, же апасында болсо, бир жагынан же эки жагынан угуусу начар болсо, баласына өтүп калышы мүмкүн, өтүп калышы. Же болбосо жөнөкөй эле носительство деп коет, гена, кулакка жооп берген 30 ген бар организмде, ошол жакшы угуп жүргөн адам деле ошону алып жүрүүчү болуп калышы мүмкүн. Же атасы, же апасы болуп калса, бирок нормада угат, баласына өтүп калышы мүмкүн. Анан дагы болсо генетический оорулар бар, ошол синдром Ашера, синдром Пендреда, синдром Варденбурга деп коет. Генетикалык оорулар, ошолор кулактын ичиндеги структуралардын өрчүүсүнө тоскоолдук кылат дагы, кулактын ичиндеги угууга жооп берген структуралар өрчөбөй калат, же болбосо туура эмес калыптанып калат.
ошондо мисалы эч кандай генетикалык жактан эки тараптан тең болбосо, боюнда бар булчок энелер ушундай учурга туш болбош үчүн боюндар кезинде эмнелерди кылыш керек? Боюнда бар учурда өзү негизи азыр бизде көп эле ошо генетикалык анализге тапшырбайт, анан бир бала төрөлөт, биринчисинде тапшырбайт, анан экинчи бала төрөлөт, экинчи баласында угусу начар болуп калган учурда көбүнчө генетикалык анализге жөнөтөбүз. Ошо генде барбы же жок, же болбосо ошол боюнда бар учурда эненин ден соолугу чың болуш керек. Ошол вирустук оору жөнөкөй эле сасык тумоо, кээ бир ден соолугун чыңдап, туура тамактанып, эс алып, жакшы ден соолугун чыңдап жүрсө, көбүнчө кулак жактан көйгөй жок болот ата энеде, баласында. Жанагы төрөтүйүндө скрининг көп учурда көп жерде болбойт экен. Мындай ал неонатолог кандайдыр бир мындай байкап калса гана карайт экен. Анан ушул балдардын ата энелери ушу баласынын кулак угусун канча кантип, кайсы айдан баштап текшертиш керек сиздерге болгон адистерге? Эгер кулак жактан ата энеден шекшүү болсо, бизге алып келсе болот. Биз ошол карап көрөбүз, кулактын биринчи обследование кылып, ушул азыркы заманбап камералар бар, кулактын структураларын жакшы чыгарып берет, экрандарга тунук кылып, жана кулактын угусун текшере турган өзү жолдору бар, ыкмалары. Кайсынысы керек болсо, баланы көрүп туруп, ошого жараша анан кулактын угусун текшеребиз. Мисалы бардык эле ата энелер сезимтал байкагыч эмес да, ошол баланын мүмкүн кулагы укпаган баланын кандай мындай эмелери болот? Түшүндүм сурооңузга. Бала өзү негизи кулак жактан секшүү бар болсо, уктап жаткан учурунда бир нерсе катуу жабылса же ачылса, же бир нерсе түшүп кетсе, бир аз катуураак үндөр чыкса, бала чочуй түшөт. Аны менен биз божомолду биле алабыз баланын угусу кандай экенин. Анан бала 5 ай, 6 ай болуп калганда бала өзү негизи ошол үндөргө кайсыл жактан үн чыгып атат, ошону өзү башы менен буруп карап калат. Көбүнчө 5 ай, 6 ай убагында бул жактан оң жактан болсо оң жакты карап калат, же сол жактан болсо сол жакты карап калат. Локализация деп коет, источник звука. Кайсыл жактан үн чыгып атса, ошол жакты бала карап, аныктап калат 5-6 айында. Биздин бул көрсөтүүгө чейин башка логопед, кыргыз тилдүү сурдопедагог логопедди тартканбыз. Ошол тарткандан кийин кээ бир адистер сиздин коллегаларыңыз айтып калды да, ошол адис туура эмес, үйрөтүп атат, көп техникалар туура эмес, мүмкүн ал баягы тажрыйбасы аз болгон үчүнбү, ал кандай эмнеге туура эмес айтып атат десек, мисалы кулагы укпаган балдарды болот да, ошолорду логопедке алып барганда ата энелер көп көңүл бурбайт экен да, укпаган баланы сүйлөтүүнүн мындай ыкмалары башкача болот экен. Кандай эмне болду десем, ал логопеддин техникасында ал укпаган баланын оозу менен сүйлөп, балдар оозуна карап сүйлөй берет дейт, бирок кулагы укпай жатат дейт. Укпай калган балдардын сүйлөтүү техникасы таптакыр башка дейт. Ошол жөнүндө айтып кетесизби? Кандай сиз мисалы ушул жатта эме адиссиз да? Кулакты биринчи ошол логопедке барардан алдын көбүнчө эле бизге да жөнөтүп калышат. Кулактын так диагнозун коюш керек. Эгер баланын угусу начар болуп калса, логопедке көп убакыт барса деле эч кандай натыйжа болбой, бала ошол бойдон эле сүйлөөсү туура эмес же кеч болуп калат. Ошон үчүн өзүңүздөр да ата энелер байкап калсаңыздар, сүйлөөсү туура эмес болуп атса, же телефон, телевизор үндөрүн катуураак чыгарып, же катуураак сүйлөп, же оозду карап, сөздөрдү карап үйрөнүп калса, анда кулактын угусун текшерип көрүш керек. Анан кулактын угусун текшергенден кийин, так диагноз коюлгандан кийин, анан кулактын угусун көбүнчө эгер ошол өнөкөт формасы болсо, кулактын ичинде нерв жактан кеткен болсо, анда балага аппарат такканга туура келип калат. Же болбосо калыбына келе турган ошол атит деп коебуз. Атиттин ар кандай түрлөрү бар. Сырткы, ортоңку атит. Аны дарылап туруп, ошол сезгөнү же атит жок болгондон кийин, кулак угусу норма болгондон кийин анан барып занятиясын кыла берсе болот логопеддер менен.
Кээ балдардын арасында ириң чыккан балдар бар да. Ошол ириңдин канчалык зыяны бар? Же мындай жыты бар, жыты жок, ошондой ириңдин түрлөрүн да айтып кетесизби? Кулактан ириң аккан өзү негизи жакшы эмес. Кулактан ириң аккан учурда сөзсүз турда ошол врачка кайрылыш керек. Кулактан ириң агып атса, ал деген көпчүлүк учурда ошол тарсылдак жарылып калат дагы. Кулактын ичинен ириң чогулган ириң ошол сырткы кулак аркылуу, канал аркылуу агып түшөт. Ал учурда жанагыда бир айтып кеттим, кулакты жакшылап тазалап, кургатып, жууп туруп, тарсылдактын абалын карап көрүш керек. Көбүнчө айтабыз, ошол кулактан ириң аккан учурда кулактан ошол мурун менен тамак менен байланышы бар. Көбүнчө мен да айтып өтөм ата-энелерге, агып аткан кулактарга, мурдун таза кармасаңыздар, дем алуусу жакшы болсо, баланын кулагынан, тамагынан көйгөй көбүнчө жок болот. Кулак өзү негизи ошол ортоңку кулак дем алганыбызда шамалданып туруш керек, средний ухо деп коебуз. Вентиляция болуп, шамал кирип туруш керек. Мурундун ичинен көбүнчө кетет жаш балдардыкы. Ошол жанакы эле грипп болгондо, сасык тумоо же болбосо сезгенүү болуп калса, мурундун ичинен кулагына өтүп кетет. Кулагына өтүп кетсе, кулакта акырын суюктук чогулат дагы, ал суюктук же болбосо көпкө чейин тура берет, эч кандай симптомдорду бербей, же болбосо бир учурда ошол ириңге айланат дагы, ириңди ошол тарсылдакты тешип чыгат. Жакшы эмес бул. Же болбосо тарсылдакты тешип чыга албаса, ириң ошол кулактын ичинде жайгашкан үчүн мээге жакын эле турат. Өзү бир эле кичинекей стенка бар, ошо мээ менен бөлүп турган. Ириң сөөктү жеп баштаса, мээ жака өтүп кетиши мүмкүн. Же болбосо кулактын ичине карай кетсе, нерв жакка карай кетсе, угуусу ошол өнөкөт формасына өтүп кетсе, угуусу начар болуп калышы мүмкүн. Жана кулактын ичинде бул эки орган жайгашкан, угуу жана равновесие деп коебуз, ушу туруктуулукту жооп берет. Бала шаткость жакшы тура албай калышы мүмкүн, же баса албай кала алат. Ичине өтүп кетсе, же угуусу начар болсо, анда уже ошол өнөкөт формасына өтүп кетсе, анда уже угуусу калыбына келбей калат. Эң негизгиси ошол осложнение бербегени жакшы ириң деп кеткен учурда. Ошол ириңи бар балаларда оорлоого көзөткөндөн кийин укол жазып, дарылагандан кийин деле бир маалда кетип кургак болуп, анан кайра эле ириң чыгып атат дейт да. Ошондо кайра эле врачтарга көрүнүп, кайра эле башка ыкма дарыланып алыш керек экен да. Кулакты жакшылап кургатып жууп, кулак таза болсо, мурун жакшы дем алса, балада кулакчактан эч көйгөй болбойт. Мурун бүтөлүп калса, мурундан агып атса, жаңы төрөлгөн балдар чимкиргенди билбейт. Көбүнчөсү ыйлап аткан учурда тарта коет. Тарта койгондо мурундун ичиндеги ошол сезгенүү мурундун арт жагына өтүп кетет дагы. Мурундун арт жагында кулакка кеткен канал бар. Ошол канал аркылуу кулак түтүкчүсү деп коебуз, слуховой труба, ошол канал аркылуу кулакка өтүп кетет дагы. Акырындан ириңге айланып кетет. Жакшы дем алган балада, мурун менен жакшы дем алган балада көбүнчө кулакчактан эч кандай көйгөй болбойт. Ошон үчүн жаңы төрөлгөн баланы мурдун карап туруш керек жакшылап. Мурунду кургап калса, ошол жөнөкөй эле жеңиз суусу бар, тамчылары бар, спрейлер бар. 1 жашка чейин тамчы тамызган жакшы, мурундун ичин кургатпай, нымдаштырып турган жакшы. Кургап калса же мурундан агып атса, көбүнчө эгер бүтөлүп калган болсо, анда бир аз нымдап туруп, тамчы тамызып туруп, акырын назарный аспиратор деп коебуз, ошол соруп чыгара турган жумшак насадкасы бар. Соруп чыгарса болот, акырындан тазалап турса болот. Же болбосо 1 жаштан өткөн балдардыкы чимкирткенди үйрөтүп башташ керек. Акырындан эң жакшысы баланын мурду таза болуп турганы. Таза болуп турса, кулакчактан көйгөй жок болот. Ошол эле сасык тумоодон кээ балдар мурду агып, жүрүп, ооруп жүрүп, анан мисалы менде да ушундай учур болгон да, балам катуу ыйлап түшүнбөй эле эмне ичи ооруп атабы же эмне болуп атат, анан педиатрга алып барсам, баланын кулагы ооруп атат деди да. Ошондо биз өз алдынча ата-энелер ошо баланын кулагы ооруп атканын кантип билсек болот? Бала түшүнүп калган болсо, өзү негизи кулагын көрсөтөт, сөйлөгөн сөздөрдү түшүнүп айтып бере алса, кулагым ооруп атат, же оң кулак, же сол кулак деп түшүндүрүп берет. Же бала сүйлөй албаса, жаңы төрөлгөн ымыркай болсо, анда көбүнчө кулакчагына ошол кеткен болсо, кулакчагы ооруп аткан учурда бала ыйлап баштайт, токтобой ыйлайт, жакшы эмбей коет, көбүнчөсү эмбейт, тамактанбай коет, жана
колу менен кулагын кармалап баштайт, кулагында бир нерсе тургандай болуп, же болбосо ата энелер өзүңүздөр ушул кол менен акырын басып көрсөңүздөр болот. Козелок деп коебуз орусчасы, басып көрсөңүздөр болот. Эгер острый период деп коебуз, жаңы эле башталган болсо, басып көрсөңүздөр баланын ыйлаганы күчөйт, башын алып качат. Ал учурда отит болуп калышы мүмкүн. Ошондо жана мен айтып өткөндөй, дагы бир жолу кулакка тамчы тамызган жакшы эмес. Биринчи ошол же ибупрофен, же парацетамол ошол дозировкасына жана баланын салмагына жараша бериш керек дагы, анан врачка көрсөткөн жакшы болот. Азыр кулак тазалаган каражаттар да көбөйүп кетпеди? Ушул эле кулак тазалагычтын, ошо орусча айткан ухачисканын бир канча түрлөрү болуп атат. Азыр ортосунда дагы жанагындай биринкеси бар. Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз, негизи эле кайсынысы менен балдардыкын тазалаган, же шеренгенин учу менен тазалай берсек тура болобу, же анан жана кандай эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Кулакты өзү негизи тазаланып турат, өзү негизи нормада кулакты тазалап кереги жок. Ошо колко көп бөлүнүп чыккан учурда гана ошол сырткы кулак каналын жабып калган учурда сыртка чыгып калган эле тазалап койсо болот. Көзгө көрүнгөн жагын арт жагына өтүп кереги жок. Колкусу толуп калган болсо көбүнчө жуунгандан кийин, жаш баланы жуунткандан кийин сырт жагына бул жакка чыгып калат. Колкусу ар кимдики ар кандай өңдө болот. Чыгып калган учурда өзү чыгып калган жагын эле тазалап койсок болот. Ар жагына чукулап кереги жок. Буга чейин да көп айтылган информациялар өзү негизи кулакты чукулаган сайын кулагыңыз ичиндеги кулкуну ар жагына түртүп саласыз, тарсылдакка жакындап калат. Анан тарсылдакты ошол биз травма кылып алышыбыз мүмкүн. Сезгенүү кылып алсак, тарсылдак жарылып калса, анан кайра көйгөй пайда болот. Ошон үчүн көбүнчө эле айтабыз, сырт жагын эле чыкканын тазалап коесуздар, көзгө көрүнгөн жагын эле, сырт жагын эле. Ар жагына кирип чукулап кереги жок. Өзү негизи нормада, бала эмип жатканда же сүйлөп жатканда кулактын каналы өзү негизи нормада көзгө көрүнбөй тазаланып турат. Азыр мисалы биз ата энелер ар жагына кирип кетти деп эле аракет кылып эле чукулай бердик, ошол туура эмес экен, көрсө только мындайчы. Ал туура эмес, ошол көзгө көрүнгөн жагын эле сыртка чыгып калганын эле акырын тазалап алып койсоңуздар болот. Ар жагына кирип кереги жок. Өзү тазаланып турат. Аябай көп бөлүнүп калган балдар болсо, анда жана айткандай эле же жууп тазалаш керек, же инструменттер менен чыгарыш керек болот, же катып калган учурда жумшартып туруп, анан кийин тазалаш керек болот. Ата энелерге айта кетчү нерсе бар, ошо күндө жумушта жаш балдар келишет, мага көбүнчөсү жаш балдардын ошол кулагын караганда эле тарсыла кызарып турган болот, же шешип калган болот, же тартылып калган болот. Ал учурда көбүнчө жаш балдардыкы эч кандай симптомдору жок өтүшү мүмкүн. Эксудативный средний отит деп коебуз. Аны ата энелер байкап калбаса, көбүнчө жаш балдар адаптация болуп калат дагы, жүрө берет. Же болбосо острый средний отит деп коебуз. Ооруп жаткан учурда анда кулагын карап көрүш керек. Диагнозду так коюп туруп, анан ошого жараша дарылоону жазып бериш керек. Бессимптомно, эч кандай симптому жок жүрө берген угуунун начарлашы бул жакшы эмес. Кулактын ичинде ошол суюктук болот. Суюктук көпкө чейин тура берсе, кээ бир учурда 2 ай, 3 ай турушу мүмкүн, кээ бир учурда 1 жылга чейин туруп калышы мүмкүн. Бул деген ошол кулактын ошол кайра калыбына келбей турган начарлашына алып келиши мүмкүн. Кээ бир балдар таптакыр эле кулактарын тазалаттырбайт экен. Ошол учурда мисалы ушундай жеке клиникаларда бир ушундай бир кызмат барбы, келип кулагын тазалап кеткенге? Анан кызмат акысы мындай орточо эсеп канча болот? Сөзсүз түрдө тазалап беребиз. Кулактан эгер колкусу жумшак боло турган болсо, бала өзү отуруп берсе, эч кыймылдабай кулагын карматса, анда тазалап, өзүнүн жолдору бар, ыкмалары, же ошол өзү инструменттерибиз бар, кулакты тазалай турган, же болбосо жууп тазалап, шприцтер, чоң миллилитр объему, көлөмү чоңураак шприцтер бар, ошолор менен жууп тазалап, кулакты кургатып, тазалап беребиз. Же колкусу катып калган болсо, кулакты жаап калган болсо, кулактын сырткы каналы жаап калган болсо, же оорутуп жатса, анда ошол чыгара албай жаткан учурда кулагга тамыза турган тамчылар бар, же майлар бар. Ошол оорубай жаткан учурда тамызып туруп, жумшартып туруп,
2-3 күндөн кийин келсе жумшарып калган болот. Анда уже тазалаш жакшыраак, оңоюраак болуп калат. Эгер ошондой такыр кулагын жолотпогон балдарды мисалы бир жылда канча жолу келип ушинтип тазалатса болот? Аны үй шартында деле өзү ата эне фонарик менен уктап жаткан учурда карап көрсөңүздөр болот. Кулкусу толуп калган болсо же кулкусу аябай чоң болуп турса, өзү негизи ар кимдики ар кандай. Кулактын кээ бирөөлөрдүкү көбүрөөк бөлүнүп чыгат, кээ бирөөлөрдүкү кулагы таптаза. Анан мен да так айта албаймын. Өзү негизи анан уктап жатканда ата энелер көрүп калса, кулкусу чоңураак болсо, анда келип көрсөтсө болот баласын. Биз силерге суроо берердин алдында жана ошо картинкада кичинекей эле ымыркай баланын угуу аппаратын таккан сүрөттү койдук дагы. Ушундай балдарды да көрүп жатабыз. Көбүнчө кайсы айдан баштап ушундай аппаратты койсо болот? Кулактын аппараттын угуусу начар болсо, балада өзү негизи көрсөтмөлөрү бар. Ошол биринчи даражада өзү негизи ошо речевой диапазон деп коебуз. 500 кГц менен 4000 Гц деп коет. Ошол 4 частотабыз бар. Ошол 4 частотада кулактын угуусу 31 децибелден өйдө болсо, бул дүйнө жүзүндөгү стандарттык ыкма. Анда уже аппарат такканы жакшы болот. Биринчи степенден баштап өзү негизи балага аппарат такса болот. Канча айынан такса болот? Балага ошол көбүнчө жана да айтып өттүм, 6 айга чейин диагнозду так коюп туруп, эгер угуусу начар болсо, 6 айдан баштап кулагына ошол угуусуна жараша аппаратты настройкалап, түздөп туруп, анан балага аппарат такса болот, угуу аппаратын. Эми ал ошол эле жаш балдар кулагынан алып чыга берет, ошону чыкпагандай болуп, мүмкүн башкача аппараттар да болобу? Кулагынын ичине эле киргизип койгон. Же жаш балдарга алар эрте болобу? Жаш балдарга кулактын ичине тагыла тургандары бир аз эртерээк болуп калат. Кулактын ичине тагыла тургандар бар, сыртына тагыла тургандар бар, жана костный аппараттар деп коебуз. Эгер балада төрөлгөндө ушул кулагы ушная раковина деп коебуз. Врожденный аномалия развития деп коет. Же кулагында каналы жок болсо, же кулагынын ушу раковинасы жакшы өрчөбөй калса, эки жагынан тең, жок болсо кулагынын каналы, ошондо костный аппараттарды тагабыз. Сөөккө тагыла турган аппараттар сөөк аркылуу ошол нерв жакка сүйлөгөн сөздөрдү жеткирип берип турат. Анан аппарат өзү негизи 6 айдан баштап ошо диагноз так коюлгандан кийин такса болот. Акырындан үйрөтүш керек болот баланы. Башында алып салат өзү негизи, бирок бала угуу көнүп баштагандан кийин, бир аз чоңоюп калганда бала өзү негизи эле сурап калат. Үйрөнүп калгандан кийин, аппаратка көнүп калгандан кийин кулагыма тагып бер дейт. Анан внутриушной деп коет, кулактын ичине тагыла тургандар бар. Бала бат өскөн үчүн, чоңойгон үчүн кулактын ичиндеги каналда чоңоюп турат. Анан кулактын ичине сала турган аппаратты салып койсок, бала ал түшүп калышы мүмкүн. Анан бала чоңоюп калгандан кийин бир аз кулактын ичине кулак калыптануусу калыбына келип токтогон учурда анан кулактын ичине тагыла тургандарды такса болот. Жаңы төрөлгөн балдарга көбүнчө кулактын артына тагыла турган аппараттар бар. Кулактын артына тагыла турган аппараттарды тагып, настройка кылып туруп, ата энесине үйрөтүп, баарын көрсөтүп, түшүндүрүп беребиз. Негизи мамлекеттик угуу жана сүйлөө борборлору Кыргызстан боюнча жок экен. Бул жеке клиника, ушундай жеке клиникаларда негизи 5 клиника бар экен. Анан ушул сиздин ушул иштеп жаткан клиникаңыз эмнеден айырмаланат башка клиникалардан? Айырмасы эми бардык эле жерде ата эне өзү негизи ошол диагнозду жакшы коюп берсе, так коюп берсе, жакшы дарылоону жазып берсе десе керек. Бизде айырмасы ушул жаңы ушул эндоскопия деп коебуз, эндоскоптук аппараттар бар. Жана кулакты текшере турган заманбап аппараттарыбыз бар. Полный, жана дагы бир айткандай, полный комплексное обследование слуха деп коет. Жакшылап текшерип туруп, угуусуна эгер дарылоо боло турган болсо, дарылоону жазып беребиз. Эгер дарылоо керек эмес болсо, ата энесине түшүндүрүп, баарын түшүндүрүп айтып беребиз. Кээ балдардын эми тубасы укпай калган балдарды көбүнчө ошо тубасы укпай калган балдар эле аппарат тагынат туурабы? Же мындай начар болгон балдар жана тубасы укпай калган балдарга көбүнчө ал үйрөнүш үчүн аппарат тагабыз.
бир аз болсо да ошол айлана чөйрөдөгү үндөрдү көтөрүп берет, бала бир аз болсо да сезип турат. Угуусу начар, бирок ошо аппарат тагынып тургандан кийин такпай калган учурлар да кездешеби? Андай учурлар да болот, бирок андай жакшы эмес өзү негизи. Кулактын угуусу начар болсо, адам айлана чөйрөдө жүргөндө аябай эле кыйналып калат. Ошол биринчи даражада 3-5 метр аралыкта сүйлөгөн сөздөрдү угуп баштайт. Андан алысыраак болсо, сөйлөгөн сөздү жакшы түшүнбөй калат, укпай калат. Экинчи даражада болсо, 1-3 метрде ошол жөнөкөй эле сүйлөшүп отурган сөздү угат, андан ары алысыраак болсо укпай калат. Үчүнчү даражада жарым метр, 1 метр. Жана 4-чү даража деп коебуз. Ал жакта уже кулактын жанынан эле угуп калат адам сөйлөгөн сөздөрдү. Анан 5-чи даражасы ошол дүлөйлүк деп коет, эки жагынан тең болсо, анда бир жагынан да болуп калышы мүмкүн. Акыркы учурларда көп кездешип калды. Ошол жаш балдарда көбүнчө 5 жаш, 6 жашында байкап калат, баланын бир кулагы укпайт, жакшы укпайт экенин. Ал жерде да диагнозду коебуз, обследование кылып туруп, ата-энесине түшүндүрүп айтып беребиз. Биз бул борборду негизи коммерциялык багытта тарткан жокпуз, ошон үчүн атын да айтпай жатабыз. Анан ушундай учурга туш келген ата-энелер баласына аппарат тагуу керек мүмкүнчүлүк болгондо, ошо аппараттын айырмачылыктарын айтып кетесизби? Сиз адис катары ата-энелер эмнеге көңүл буруш керек? Мисалы, кээ бир борборлорго барсаң, кымбатын эле алган, кымбаты дайым эле жакшы боло бербейт да, ошо ата-энелер эмнелерге көңүл буруш керек? Ошону да көрсөтүп айтып берсеңиз жакшы болот. Биринчиден, ошол угуу аппараттарынын өзүнчө түрлөрү болот. Бул кулактын артына тагыла турган аппараттар, заушной деп коебуз орусчасы, жана кулактын ичине тагыла турган аппараттар, внутриушной аппараттар деп коебуз. Жаш балдарга көбүнчө биз кулактын артына тагыла турган аппараттарды тагабыз, себеби кулактын ичине тагыла турган аппараттарды тагып койсок, баланын кулагынын сырткы каналы чоңоюп өсүп баштаганда бул аппарат түшүп калышы мүмкүн, жана түшүп калса сынып калып жарабай калышы мүмкүн. Кулактын артына тагыла турган аппараттар бул көбүнчө көзөмөлдө болот. Анан бул көбүрөккө да жетет, чыдамдуулугу да жакшы. Батарейка менен болот, жана зарядка менен болот. Батарейкасы көбүнчө бир батарейка ушул 1 аптага жетет. Эртең менен турганда же балага тагып коюш керек болот. Кечинде жатарда сөзсүз чечип коюш керек болот. Анан чечип тагып жүргөн жакшы эмес. Эгер аппарат сиздерге тагыш керек деген болсо, баланын угуусу жакшы болуш үчүн, сүйлөөсү так болуш үчүн, жана баланын өнүгүү өсүүсү жакшы болуш үчүн аппаратты тагып жүргөн жакшы. Ушул аппараттар эми ар кайсы өлкөлөрдөн чыгарылат эмеспи? Ошол сиз адис катары айтсаңыз, кайсы өлкөлөрдүн аппараттары мындай жакшыраак, сапаттуураак? Көбүнчө бизге Кыргызстанга, ошол Европа мамлекеттеринен келет кулак угуу аппараттары. Аппарат көбүнчө биз айтабыз, бир жерден эмес, бир нече жерге барып угуп көрүш керек. Суммасына, акчасына караганда туура эмес болуп калат. Угузуп көрүш керек балага. Анан же бала түшүндүрүп бере алса, же ата-энеси ушул аппаратка жакшы көндү десе, ошол аппаратты алган жакшы болот. Анан бир жерден эле кымбатын алып тагып койгон туура эмес, туура настройкалап туруп, туура жакшы тандап берсе, анда баланын өнүгүүсү, угуп кетүүсү, сүйлөөсү жакшы болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин темабыз мындай лор сурдолог багытындагы суроолор болду. Бул деген бардык эле ата-энелерге кызыктырчу суроолор эмес. Кимдин гана балдарында да ушундай өзгөчөлөнүп төрөлүп, кимдин кулагында ушундай көйгөйлөр бар болсо, бул тема кызыктуу болот жана пайдасы болду деп ишенебиз. Ал эми мындан кийин дагы ушул эле адис сурдолог эмес, жалпы эле лор врачка дагы суроолор өзүнчө дагы маек курабыз. Эгер ошол лор врачка сурооңуздар бар болсо, комментарийге жаза кетиңиздер. Бүгүнкү көрсөтүүнү жыйынтыктап жатып айткыбыз келгени, биз кичинекей бала чакта көп эле балдар мурду агып чоңойгонбуз да, мындай маңкасы агып жүрө берген. Азыркы экология бузулган маалда бул көрүнүш туура эмес экен. Азыр адис дагы айтып кеткендей, бул нерсенин кийинки балага таасир берүүчү, кулагы укпай калуучу көп эле окуяларды угуп жатабыз. Ошондуктан ар бир ата-эне ушу баланын мурду агып жатканда эле ошол мурду акканын токтотконго аракет кылышыбыз керек экен. Эгер мурду
токтотпосок эле андан ары кулакка көзгө аз конъюнктивиттер да көбөйүп кетпейби, ошонун баары ушул нерседен келип жатат экен. Ошондуктан биз ата эне балдарыбызга жакшы кам көрөлүк.